Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бир май куюучу жайга жалгыз унаанын келип токтогонун көрөбүз. Унаадан түшкөн адам ичкерге кирип күйүүчү майды койдуруп, андан соң өзүнө керектүү бир нерселерди ала баштаган кезде эле ошол жердеги кызматкер ал адамды шектүү карап эле тымызын билдирбей полицияларга телефон чалып жиберет. Аңгыча болбой жанагы адам чыгып кетейин деп калганда, кызматкер мылтыгын алып чыга калат да ал адамды токтотуп: "Мен сени жана тигил унаада отурган баланы жаңылыктардан көргөнмүн. Сен издөөдө жүргөн кылмышкер адам экенсиң, ошондуктан эч жака жылбай тургунуң. Азыр бул жерге полициялар келишет" деп айтса, чыгып бара жаткан адам токтоп калып эмне кылаарын билбей эле туруп калды. Ал эми кийинки көрүнүштө биз 13 жаштагы Луис менен таанышабыз. Анын апасы кандайдыр бир оорудан улам каза болуп калып, ата-энеси болсо мурун эле ажырашып кеткендиктен мындайча айтканда томоолой эле жетим калат. Луис апасынын жаназасы бүткөндөн кийин анын бараар жери жок болгондуктан чоң ата чоң энесине автобус менен салып жиберишмек. Бирок чоң атасы менен чоң энеси Нью-Мексикода жашашкандыктан аларга жетүү үчүн бир топ узак аралык бар болчу. Дал ошол учурда ал жакта Джон Уиллер аттуу баягы адам пайда болот. Джон Луисти автобус менен салып жибергени жатышканына карабай эле, Луистин өзү менен сүйлөшмөкчү болуп аны менен таанышат. Ал Луиске: "Мен сенин ата-энең менен жакшы тааныш болчумун. Ошондуктан сенин мындай абалыңа кайдыгер карай албайм. Сени Нью-Мексикого чоң ата чоң энеңе мен жеткизип коеюн" деп баштайт. Анда Луис бул бейтааныш адамды тааныбаса дагы, эмнегедир эле ушул адамдын сөздөрүнөн кийин анан да автобус менен кеткиси келбей эле макул болот. Ошентип экөө алыскы сапарга да жөнөшүп, эң алгач баардыгы жакшы көрүнгөндөй болгону менен, Луис эмнегедир эле жанагы Джон деген адамдын башкача экендигин байкай баштайт. Көрсө Джон кылмыш дүйнөсүнө аралашып жүргөн адамдардан болуп чыгып, ар кайсы эле көп адамдарга карыз болуп, ошол карыздардан качып жүргөн адам болот. Луиске апасынан калган акчаны да көрүп калгандыктан, ошол акчаны алып эле бир адамга таштап, калган акчаны дагы бир аз күтө тур, мен жакын арада сөзсүз түрдө таап берем дегенине болбой эле, ал адамдар Джонду ортокмокко алып салышат. Луис аны көрсө да эч нерсе дей албай, экөө андан ары жолдорун улашып, Джондун үйү да жок, ушул унаада эле жашап түнөп жүргөндүгүн билет. Бирок канткен күндө дагы Джон эмнегедир эле Луистин көңүлүн алганга аракет кылып, унаа башкарганды үйрөтүп кызыктуу жол жүрүп отурушту. Кечинде болсо Джон Луиске керек болсо тапанчасы бар экендигин көрсөтүп, сага да үйрөтөм деп ага бир канча жолу тапанчасын аттырат. Ошентип ал түнү жолдун бир жеринде эле түнөп калышып, эртеси менен болсо Джон Луисти койготот да дүкөндүн жанына барып токтоп эле "Сен унааны айдап качканга даяр болуп тур" деп айтат. Луис эч нерсени түшүнбөй калса, Джон тездик менен эле дүкөнгө кирип кетип, дүкөнчүнү коркутуп өздөрүнө керектүү нерселерди жана бир канча суммадагы акчаны алып чыгып кетет. Дүкөнгө кирип келе жаткан адам аларды байкап калып токтотконго аракет кылып, бирок Луис Джон үйрөткөндөй эле катуу айдап кетип калды. Барына чексиз. Барына чексиз. Бир аз айдаган соң эле Луис мындай нерселерге көнбөгөндүктөн, өзүн жаман сезип эле кускусу келе баштагандыгын айтса, Джон унаанын башкаруусун өзүнө алат да катуу ылдамдыкта айдап жөнөйт. Арттан болсо белгисиз унаалар кубалап келе жаткан эле. Луис кускусу келип айнекти ачылбагандыктан эшикти ачып жиберет. Ошонун айынан жанагы уурдап чыккан акчалары да учуп кетип, Джон Луиске ачуусу келет да аны бир жерде калтырып кетет. Бирок кечинде кайра эле Джон башка жактан акча уурдап келгенге жетишкенби айтор, башка унаа менен келет да Луисти алып кетет. Ошентип экөө унааларын алмаштырып кетишип, кечинде бир мейманканага барып тымызын түнөп калышат. Ошол күндүн эртеси дагы жол жүрүп отурушуп, дагы бир май куюучу жайдан Луис мындай нерсеге каршы болуп жатса дагы Джон аны кыйнап эле ошол май куюучу жайды дагы талап тоноого алышат. Албетте Луис унааны айдаганга даяр болуп, Джон чыккан кезде качып кетип жатышты. Кечинде алар бир кафеден тамактанышып, ошол жерден Джон акчасы бар турса дагы тамактын акчасын дагы төлөгүсү келбей, акырын эле чыгып качып кетели деп баштайт. Бирок Луис мындай нерсеге такыр көнбөй коюп, сыртка чыгып кеткен Джонду кайра ичкерге киргизип төлөтүүгө мажбур кылат. Ошол күндүн эртеси Джон менен Луистин жол жээгинде жөө бара жаткандыгын байкайбыз. Көрсө бул Джондун чечими болгон болуп чыгып, анткени бул учурда Джондун аркасынан бир гана полициялар эле эмес, ар кандай кримтөбөлдөр дагы артынан кууп издеп жүргөн. Ар кайсы унаа менен жүрүп отурушуп, ал күнү чиркөөгө түнөп калышып, ал жактагылар жолоочуларга өтө жакшы мамиле кылып тамактандырышат. Бирок таң атып келе жатканда Джон Луисти кайра эле ойготот да, бул жердегилер бизди билдирбей сатып коюшу мүмкүн деп эле кайрадан качып жөнөшөт. Ошентип жүрүп алар бир жерден Мэри деген аял жана анын кызы Роуз менен таанышып калышат. Көрсө өзүнүн кичинекей кызы Роуз менен эле жашаган Мэри кызы менен биргеликте саякатта жүргөн болот. Эмнегедир эле Мэри менен Джон бат тил табышып кетишип, Мэринин унаасы дагы бар болгондуктан андан ары бир багытта жөнөшөт.
Луис болсо анын кызы Роуз менен таанышып, бири-бири жөнүндө билишип, алар дагы достошо башташат. Узак сапарда ар күнү ар кайсы жакта түнөп калып жатышып, Джон менен Мэринин мамилеси дагы жакшырып кеткендиктен, алар көңүлдүү убакыт өткөрүшүп, төртөө тең саякатта жүргөн бир чоң үй бүлөдөй эле болуп калышат. Бирок Джондун артынан издөө салып жүргөн баягы кримтөөлдөр Джондун кайсыл багытта бара жаткандыгын болбой эле билип алышып, телефон чалып коркутууга өтө башташат. Ошонун айынан дагы Мэри Джондун кылмыш дүйнөсүндөгү адам экендигин билип калат. Ал Джонго мындан ары дагы чогуу бололу деген сөздөрүн айтканда, Джон андан ары экиге бөлүнүп качуу керек экендигин айтат. Ошондо Мэри дагы Джонго бардык байкаган чындыктарын айтып, сен бул баланы жөндөн жөн ээрчитип жүргөн жоксуң. Сыягы бул бала сага маани эле окшойт. Анан да сен жашооңдо ойлонбостон туруп өтө көп каталарды кетирет экенсиң. Бирок ошол каталарыңды өз мойнуңа алгың келбейт. Ар дайым өз каталарыңды учурдун жагдайына шылтай берет экенсиң десе, мындай сөздөр Джонго өтө эле катуу тийдиби айтор ошол жерден чыгып кетип калат. Ал кайрадан эле көнгөн адатына киришип, тапанчасын октоп дагы бир акылсыз ишин жасап жибергени калды. Луистин токтотконуна карабай, бул жолу ал Джон гана дүкөнгө эмес, ошол жердеги жергиликтүү банктардын бирине кирип кетип калат. Дал ошол учурда кызын ээрчитип алып Роуз чыгат да Луисти өзү менен алып кеткенге аракет кылып, сен бул адамга жолобо деп айтса, бир топ убакыттан бери Джон менен жүрүп дос сыяктуу болуп калган Луис эмне кылаарын билбей калат. Бир кезде Джон банктан чуркап качып чыккан кезде эле Луис эмнегедир Мэринин унаасын айдап качып, Джонду куткарып кетет. Анткени Луис дагы Джондун жөн эле бир бейтааныш адам эмес экендигин байкап, Джон экөөнүн ортосундагы кандайдыр бир байланышты сезет. Ошол түнү болсо алар токойдун бир жеринде түнөп калышып, эртеси күнү андан ары жолдорун улап башташканда, Джон кайра эле баягы адатынча май куюучу жайга токтойт да тапанчасы менен кирип кетип калат. Дал ушул жерден тасманын башындагы көрүнүштөр эми болуп жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул кезде Джон жаңылыктарга чыгып кеткен болуп, май куюучу жайдын кызматкери куралын октоп эле Джондун чыгып бара жаткан жеринен токтотот да, мен сени тааныймын. Сен кылмышкер адамсың, сыягы сырттагы кичинекей баланы уурдап бараткан окшойсуң. Мен полицияларга да чалып койдум, азыр келип калышат деп айтса, Джон ошол жерден тапанчасын алып чыгып бир акылсыздык кылып жиберейин деп ас калып, андан соң гана ал адам менен сүйлөшүп жай сөзгө өтөт. Джон кызматкерге, сырттагы унаада отурган бала чындап эле менин балам. Ооба, мен ушуга чейин бир топ кылмыштарды кылып өтө көп ката кетирдим. Мен болгону өз балам менен бир аз убакыт өткөрүп алууну кааладым. Бирок көп нерсени ойлонбой жүрүп эми түшүнүп жатам. Менин балам дагы мага окшоп түрмөгө камалып кылмыш дүйнөсүнө кирбеш керек. Ошондуктан мага уруксат бер. Мен сыртка чыгып полициялар келгенче баламды качырып жиберейин. Ал Нью-Мексикодогу чоң ата чоң энесине барып жашасын. Менден тарбия албай, ошолордон тарбия алсын. Мен болсо эч жака качпайм, полицияларга өзүм колго түшүп берем деп убадасын берип, шашылып сыртка чыгат да Луиске ошол эле сөздөрүн айта баштайт. Ал ушул жерден Луиске анын атасы экендигин да билдирип, сен мага окшоп кылмыш дүйнөсүнө аралашпа. Мен ойлонбой жүрө берип канча ката кетирдим. Ошол ката күнөөлөрүмдүн баардыгын мойнума алышым керек. Кылган нерсемди мойнум менен тартышым керек деп түшүндүрүп, атам менен апамдардын үйү ээн талаанын ортосундагы ажайып жерде. Сен эмнеси болсо дагы ошол жака жетип, чоң атаң чоң апаңдар менен бактылуу өмүр сүр деп айтат да, полиция унаалары жакындап келе баштагандыктан шашылып эле качырып жиберет. Өзү болсо убадасы боюнча ошол жерден полициялардын колуна түшүп берди. Ал эми Луис болсо атасынын айткан түшүндүрмөсү боюнча адегинде поездге түшүп дагы бир топ жолдорду басып өтөт. Андан ары атасы айткан ээн талаадагы чоң атасы менен чоң энесинин үйүн дагы бир топко чейин басып жүрүп отуруп акыры таап келди окшойт. Эшикти кагып эшикти ачкан чоң энеси болсо аны дароо таанып, үйүнө киргизип үйү менен тааныштыра баштайт. Луис болсо үйдөгү көптөгөн сүрөттөрдү көрүп, ал жактан атасы менен апасын жана өзүнүн ымыркай кезин көрөт. Сүрөттөгү Джон аны кармап отурганын көрүп, Джон чындап эле анын атасы экендигине 100% ынанат. Ал эми Джон болсо өмүр бою кылмыш дүйнөсүнө аралашып, ар дайым туура эмес иштерди кылып жүргөн болсо дагы, биринчи жолу жашоосунда туура чечимди кабылдап, Луисти өзү менен алып жүрүп кылмыштуу дүйнөгө тартып кеткенче, аны чоң ата чоң энесине жиберип туура жашоого жөнөткөнү болду. Мындайча айтканда, ал өз баласына жаман жолду көрсөтүп жатканын түшүнүп, баласын туура жолго салып, ошону менен катар өзү дагы туура жолго түшкөнгө аракетин кыла баштайт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.